Мусукаланы сакинат, мүйүзлү коянчык. Коян балачык чырпылада орунларына талак солуу эте киргенди. Сора баурунан түшүп жылай башлаганды. Алай жылаганды, аны көргенни коянчыкка жаны аурумай калмаз эди. Балачыгым, дегенди ана коян. Ким тигенди жаныңа? Тохта, жанчыгым, айт, не болганды? Мага мүйүзле керектиле, деп тохтаганды коянчык, бурнун тарта. Ана коян сээрге калганды. Алай жуабын арсарсыз айтып кое алмаганды. Сен жылаганны кой, дегенди ол сабыр авазы бла. Атаң келсин да бирге онулашайык. Кесуа сагышка калганды. Бу не мүйүз хапарла айта болур. Эңер ала ата коян да келгенди. Ол артмакчыгына салып, коянчыкка бла анасына татлы быхыла хобуста да келтиргенди. Ол иги ата эди. Не заманда да үйүнө кайгырга билген. Ана коян сөзнү неден башларга билмей тургалай, коянчык кесе айтты. Мага мүйүзле керектиле. Мүйүзлеми дейсе? Дегенди ата коян. Ненче жыл жашап келе эсе да, мүйүзлери болгон коянга ол бир да түбемегенди. Хоу, мүйүзле, дегенди коянчык. Да ала сага неге керектиле да? Мен жигит болурга сүйеме, дегенди коянчык. Бөрүдөн, түлкүдөн, башка жаныбарлардан да коркмасча. Мүйүзлөрүм болсалабы, мен алага этерикни. Не этеригедиң? Ма ол кийикче этеригедим. Ол мүйүзлери била уруп ийгенди. Ола бияры чартылап, ким эди ол бияры чартылаган? Дегенди ата коян, аны айтканын инги аңыламай. Бөрү, дегенди коянчык. Ах, мени күнүм, деди ана коян. Мен сага ненче кере айтканмы, алай узакка бара турма деп. Керексиз хахайны коюгуз, дегенди үйүр тамата. Мүйүзле керек эселе, излейик, табайык. Ким биледи, ала сени бир затка үйрөтөр эселе, ва? Экинчи күн ата коян не быхы, не хобуста келтирмегенди. Эки эски мүйүз алып келгенди. Аланы да кайсы жугуттур түшүрүп кеткен болур. Коянчык мүйүзлеге бек кубанганды. Сермеп алып, аланы маңлайына салып көргенди. Мүйүзле да не айттыраса, накышлы, ари узатыла эдиле. Бу жол коянчык ачылай жатканды. Алай атасы келтирген саугага асыры кубангандан ач болганын да терк унутканды. Эртеликтева атасы биргесине элтирге айтканы эсине түшүп, алгарык копканды. Атасын да ашыктыра коянчык жолга биринчи чыкканды. Мүйүзлерин да унутмаганды. Ата аны эслегенди, алай жук айтмаганды. Ала барыр жерлерине жеткенде, төгерекке да сак карай, быхы, хобуста бакчага ташайгандыла. Бир заманда калауыр үчүктен аппа чыкканды да, хобуста ичинен караган мүйүзлөрүнү көрүп, улуу сейреткенди. Сора тузла жерленген кабалын ары буруп жандырганды. Ол каяланы зыңгырдаткан табышны эшиткенлей, коянчык жаны чыгарга аздан калып, мүйүзлөрүн да унутуп, агач таба окча атылганды. Атасы ызынан күчтен жеткенди. Бир кесектен коянчык эс жыйганды. Алай калтыраганына көпкө дери токтото алмай турганды. Атасы аңа жук айтмаганды. Жалан да булай сагыш эткенди. Коян жүрекли коянга мүйүзлөдөн не хайыр?